Дуа кабыл бола турган убакыттар апалар, көңүл буруп коюңуз. Кадыр түнү, Рамазан айы бар го, Кадыр кечеси кабыл болот. Арафа күнү, ажылыкта адамдар дуа кылган рүкүнүндө. Рамазан айы өзгөчө оозду бекитүү менен ооз ачуу учурунда. 4-чү жумага караган түн. Мисалы бүгүн 4-чү күн болсо, бүгүн 4-чү күнү күн баткандан баштап эртең жумага карагандан дуа кылып башташыбыз керек. Өзгөчө имам минбарга чыгып жана жуманын күнү батып аткан учурларда. Түнкү маал өзгөчө акыркы бөлүгү. Түндү 3 бөлүккө бөлөсүз. 3-чү бөлүк ошо багымдаттан алдыңкы бөлүгү. Азан айтылганда, коомат айтылганда, азан менен кооматтын ортосунда, азанчы элди намазга чакырып хайялас сола жана хайялал фалах деп айтканда, келгиле калайык калың журт намазга, ийгилекке кутулууга келгиле дегенде. 10-чу намаз окугандан кийин дагы дуа кабыл болот. Бүт хадистер келген. Болгону Ханафи мазхабта эгер парыздан кийин сүннөт намазы бар болсо, пешимдин 4 рекат парыздан кийин жергиликтүү 2 рекат сүннөт бар го. Шам намаз, куфтан намаз, ушул сыңары эгер парыздан кийин сүннөт намазы бар болсо, сүннөттү окугандан кийин дуа кыласыз. Анткени намаздыкы өкүмү күчтүүрөөк, намазды бүтүрүп, дуа кылып калып кетпесин деген сөз. 11-чи нафил намаздын саждасында Куран менен хадисте келген дуаларды айтканда. Нафил намаз. Ал эми парз намаздарда эмес, бирок кыргызча сүйлөй билбеш керек. Куранда хадисте келген. 12-чи Куран окуп бүткөндө, 13-чү динди жана мекенди коргоп, душмандар менен бетме-бет келгенде, Кудай андан сактасын. Замзам суусун ичкенде. Мүмкүнчүлүк бар, түптө деле жанагындай дүкөндөр болсо керек, замзам суусуну көп алдырып, эртең менен дем салып, ошону иче бериңиз. Апалар, жеңелер ушуга чыгыныңыздарчы сөзсүз. Замзам суусун алыңыз, уютуңуз дагы. Багымдат окугандан кийин бир ашып кетсе 10-15 мүнөт убакыт кетет, ашып кетсе 10-15 мүнөт убакыт кетет. Замзам суусун алып, Фатиханы 7 рет, Аятул Курсини 3 рет, Аманар Расулду 1 рет, андан кийин Соффат сүрөсүн баштапкы аяттарыны, андан кийин Хашр сүрөсү бар. 3 жолу Аузу биллахи самиил алим минеш шейтонир раджим 3 жолу айтып, Лау анзалнадан баштап акырына чейин Ихлас фалак настар дүш сыйрадан окуп, замзам куйлап дем салып, шыпа деп эле. Анан күнүгө ошону эртең менен багымдаттан кийин окуп койсоңуз, ата-энеңиздерге ичирип, кайната кайненеңизге, жолдошуңузга, балдарыңызга өзүңүз ичсеңиз, ал күнү сизге эч бир жамандык жетпейт. Сырттан да Куран окуп атасыз, замзам суусун ичип да ичиңизге кирип атат. Замзам суусунда апалар пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын кешиги бар. Бул боюнча ошо Саид Багдаш утазыбыз Мау Замзам деген энциклопедия китеби бар. Ошондо баса белгилеп кеткен да. Замзам суусун ичкенде. 15-чи короз кыйкырганда, периштени көргөндө кыйкырат. 16-чы намаз керек, анткени периштелер келген учур болот, дуалар кабыл болот. 18-чи жамгыр жааганда, мына азыр жамгыр эмес, түптө мончоктотуп мөндүр кошо жаады го. Алланын мээрими жаады да, Кудайга 1000 мертебе шүгүр. Египетте бизде жүрө берип, бир жылда бир ашып кетсе 2-3 эле жамгыр жаайт. Кыргыздарга көбүрөөк жамгыр жаадырат экен да, Алла Таала дуа кылып калгыла депчи. 19-чу кыжалат болбоңуз. Сүйүктүү 19-чу сүйүктүү асыл пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам хадистерин окуганда дуалар кабыл болот. Бул туурасында атайын ишенимдүү хадистер келген. Куран окуп бүткөндөн кийин, хадистерди окуп бүткөндөн кийин дуа кыла бересиз. Бул дуа кабыл болгон учур.